Назарыңыздарда адаттагыдай эле өз ичине Ала Тоо аймагындагы урунттуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Кызматыңыздарда бизден кабарчылар жана студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө элеттеги эпкиндүү иштер Нарын районундагы Эмгек Тала айыл аймагындагы Ак Суу жана Кеден каналдары капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Ал үчүн республикалык бюджеттен каражат жумшалууда. Мөөнөтү бүткөндүктөн уже иштен чыгып суу жөн эле арга жактан кетип атат. Жол оңдолсо иш оңолот. Нарын Байетов Макмал жолунун 104 чакырымы асфальтталууда. Учурда иш кызуу жүрүүдө. 11-ден 13 чакырымдарда турабыз. Ошо жерде иштер жүрүп атат. Сары Өзөн чөйрөнүндө жер жемиштерди кайра иштетүүгө басым жасалууда. Жергиликтүү ишкана өндүргөн азык-түлүк чет өлкөгө экспортко чыга баштады. Кайра иштетип анын баарын экспортко чыгарып атабыз. Бул кытымдар менен бир нече жер жемиштин түрлөрүн иштешип атабыз. Өмүрүнүн жарым кылымын калк саламаттыгын сактоого арнаган нарындык дарыгер Марапат Нарматованын эмгеги мамлекеттик деңгээлде бааланды. Өмүр сакчысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алды. Жумуштан чарчабай, наоборот аябай удовольствие алам да. Мамлекеттик суу чарба объектилерин оңдоо жана калыбына келтирүү үчүн өлкө казынасынан быйыл Нарын облусуна 128 миллион сом бөлүнгөн. Учурда каражаттын 65% өздөштүрүлдү. Алардын катарында Нарын районундагы Эмгек Тала айыл аймагындагы Ак Суу каналдары капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Каналды оңдоого республикалык бюджеттен 10 миллион 600 миң сом каралса, ушул эле айыл аймактагы Кеден каналына облустук Теңир Тоо өнүктүрүү фонду 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Оңдоо иштери жүрүп жаткан объектилерге кабарчыбыз Эсенбек Салбек уулу барып келди. Жаңылануу алдында турган бул канал Нарын району 8 март айылындагы Кеден каналы. Ирригациялык объект өткөн кылымда курулгандыктан анын эскилиги эбак жетип, капиталдык оңдоого муктаж болуп келген. Мындан улам өткөн 2022 жылы каналды оңдоого Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан 2 миллион 16 миң сом каралып, учурда каналдын лотоктору жаңысына алмашуу алдында турат. Ошо Кеден каналы Нарын суу дарыясынан насос аркылуу суу алат. Узундугу 8 километр. Бул дагы салынгандан бери ушул лотоктор алмашылган эмес. Анан азыр ирригация тармагына көбүрөөк акча бөлүнүп, ушу лотокторду алалы деп былтыр ошо тендер өткөрүлгөн. Анан азыр 53 туктay лоток келди. Мына суу жакында токтоду, суу берүү токтоду. Эми жакында алмаштыруу башталат да. Эмгек Тала айыл аймагында мындан сырткары Ак Суу каналда оңдолуп жатат. Жалпы узундугу 18 чакырымды түзгөн бул канал 1959 жылы курулуп, жер канал катары ишке кирген. Калкка чейрек кылым кызмат кылган объект бүгүнкү күндө айдоо аянттарына сугат сууну толук кандуу жеткире албай калган. Мындан улам жергиликтүү эл тарабынан маселе көтөрүлүп, өлкө казынасынан 10 миллион 600 миң сом каражат каралган. Бул суммага каналды бетондоо үчүн материалдар алынса, жумушу ашар жол менен жасалмакчы. Ак Суу каналы ички чарбалык канал болуп эсептелинет. Аны атайын өкмөткө ошол Ак Суу Шору айылынын тургундары тарабынан кайрылуулар болуптур. Ошондон атайын өзүнчө счет ачылып ал жерге кап вложение деп атайын өзүнчө счет менен биздер тарапка акчасы которулуп берилип атат. Азыр 10 миллион 600 сом. Ал 10 миллион 600 миң сомго эмне жумуштар аткарылат десе, биз тараптан материалдарын алып беребиз да, ошол жака керектүү эмне материал болсо, лоток болобу, бетон болобу, сеткамак баардыгысын. Анан бир сыйра жумуштарын организовать этип беребиз. Жумушчу күчтүү айыл өкмөт тарабынан чыгат. Колдоого алынган иштер элет элин өзгөчө кубантууда. Себеби бул ирригациялык объекттер толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө 8 март жана Шору айылдарындагы 800 гектардан ашык айдоо аянтына үзгүлтүксүз сугат суу жеткирилмекчи. Ак Суу каналы ишке берилип калганда кошумча Шорудо бир 300 гектар жер суу менен сугат суу менен камсыз болуп калат да. Ал эми Кеден каналында болсо жанакы азыр потеря болуп атат да. Насос сууну соруп чыгып атат электричество менен. Лотоктордун бардыгы неме болгондуктан уже износ болуп, өзүнүн баягы кызмат өтөө мезгилинен мөөнөтү бүткөндүктөн
уже иштен чыгып суу жөн эле арка жактан кетип атат. Ошо Мындан сырткары эмгек дала айыл аймагында көйгөй жаратып келген иштер жолго коюлуп жатыптыр. Маселен, ички жайыт менен айдоо аянттарынын ортосуна эгин талааларды 4 түлүккө тебелетпөө үчүн 3 чакырым жерге тосмо тартылса, Актала айылынын таза суу курулмасынын башкы суу алуучу жайы оңдоп сөзөн өткөрүлгөн. Жасалган бул иштерге кеткен 2 миллион сомдон ашык каражат жергиликтүү бюджеттен жана райондун өнүктүрүү фондунан каржыланган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району. Ушу кезге дейри олуттуу маселелерден болуп келген Теңир Тоо жергесинин инфраструктурасын жакшыртуу акыры колго алынып, анын чектериндеги жумуштар биринин артынан бири бүткөрүлүүдө. Айрыкча жалпы узундугу 104 чакырым жолдун жаңыртыла башташы көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Мына ушундай аракеттер байкалган Нарын Баятов Макмал багытынан баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажы. Азыр биз бара жаткан жалпы узундугу 120 чакырымга барар Нарын Баятов жолу өткөн кылымдын 60-70 жылдарында асфальтталган. Ошондон бери анча-мынча оңдоп жумуштарын эске албаганда аны толук жаңыртууга мүмкүнчүлүктөр болбой келген. Андыктан жаз айларынан тарта бул багытта иштердин жанданганына айдоочулар да, жүрүүчүлөр да кубанычта. Бүгүнкү 9-чакырымдан 14-чакырымга чейинки аралык кеңейтилип, асфальт төшөгө даярдыктар аяктап калды. Адистердин пикирлеринде эмгектин минтип ыкчамдашына жакында эле жол төлөө мекемелеринин жаңы кубаттуу техникалар менен толукталгандыгы себеп. Нарын Баятова жолу азыркы учурда биз 11-ден 13-чакырымдарда турабыз. Ошол жерде иштер жүрүп атат. 3 экскаватор, 2 погрузчик, анан 5 хова иштеп атат азыркы учурда. Мына өзүңүздөр көргөндөй ВМКда откос чыгарып иштеп атабыз азыр. Буюрса планда быйыл ушу 5 километрди бүтүш керек суу түшкүчө. Жолчулардын мындай оптимисттик маанайы барда мурда мындан 1 ай мурун өз өндүрүшүн баштаган жаңы асфальт бетон заводунун үзгүлтүксүз иштеп жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Ал күнүнө 500 тоннага чейинки продукция чыгарууга жөндөмдүү. Кереги бүтүндөй Нарын облусуна теп турган бул ишкананын наркынын 30%-ын мамлекет төлөп бергендигин белгилей кетүү абзел. Апрель айынан бери келип ушуларды монтаждап, дробилкабызды, асфальт заводубузду монтаждап ушуга чейин ишке киргизгенбиз. Ишке киргенине 1 айдан ашып калды. Азыркы себептерге байланыштуу, погодный себептерге байланыштуу күнүнө 300-350 тоннадан асфальт чыгарып атабыз, 500гө чейин. Бул азыркы чыгарып аткан продукциябыз Нарындын аэропортуна кетип атат. Анан келечекте ушу Нарын Баятов жолуна дагы салынат деген, кетирет деген өз эмебиз турабыз да. Ал эми Нарын Баятов жолунун уланысы Тогуз-Тороо районунун Макмал багытынын 3 чакырымына асфальт төшөлдү. Өткөн жылы башталган бул аракеттердин аркасынан учурда дагы 3 чакырым аралык толугу менен жаңыртуулары күтүлөт. Мындай шартта жергиликтүүлөр көптөн бери көтөрүп келе жаткан район борборунан кыйла алыстагы дароо 5 айылга катнаш алдаганча жеңилдемекчи. Баятов Макмал жолунда болсо быйылкы титулдук планга 6 километр аралган. Капитал салымдар беренесинен 2 километр аралган, жалпы 7 километр. Бүгүнкү күндө земполотналары бүтүп асфальт төшөлүп учурда. Азыр бүгүнкү күндө 1 километр 200 асфальт төшөө иштери аяктап калды. Негизинен бийик тоолор арасындагы Нарын облусунда суук түшкүчө 104 чакырым аралыкты асфальттоо милдети бар. Уштапта жумуштар оор тапандап, бир катар калктуу пункттар бир кездегидей бозула чаңдан арылышты. Маселен, Нарын шаарында узундугу 30 чакырымга барар 44 көчө таанылыс болуп өзгөрдү. Аларга мамлекет казынасынан 95 миллион сом чегерилгендигин эскерте кетели. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Кыш леби жакындаган сайын өлкөнүн бардык аймактарында камылгалар кызыды. Өзгөчө Талас облусунун Айтматов райондук электр тармактары ишканасы даярдыктарды 1 ноябрга чейин бүткөрүүнү пландагандан бери кызматкерлерде тыным жок. Учурда электр чубалгыларын тартуу, эскилиги жеткен көмөк чордондорун жаңылоо жана орнотуу иштери жүрүп жатат. Кененирээк кесиптешим баяндайт. Айтматов райондук электр тармагында кышка болгон даярдыктар жаздан тарта колго алынган. Энергетиктер бүгүнкү күндө жогорку чыңалуудагы аба чубалгылары менен бирге электр өткөргүчтөрүн тартуу,
эски карагайларды алмаштыруу, көмөк чордондорунун айрымдарына жаңылоо иштерин жүргүзсө, айрымдарын капиталдык ремонттон өткөрүүдө. Бүгүнкү көмөк чордон 095-типи кышкыга даярдык кылып атабыз. Кышкыга даярдык капитальный ремонт. Наряд өзү 2 күнгө жазылган. Кечөөнү краскаладык. Бүгүн эмелерин которуп атабыз, ичиндеги эмелердин баарын запчастарын полный. Жастан баштап иштеп атабыз тынбай. Ушул айды бүтсөк, ушу капитальный ремонтторубуз бүтөт буюрса. Өзүм бригадамда 4 бала бар. 4 бала өзүнүн ар кимибиздин жумуштары бар. Ошолорго берилген жумуштар менен гана иштешет балдар. Райондо жалпысынан 13 000 абонент электр энергиясынын пайдалануучусу болуп эсептелинет. Алардын ичинен 12,5 000 кардары жергиликтүү калк болсо, ал эми калгандарына өндүрүш ишканалары жана социалдык объектилер кирет. Жүргүзүлүп жаткан иштер мерчемделген убакытта бүткөрүлсө, жергиликтүү тургундар кыштан жылуу жана жарык чыгарын айтышат энергетиктер. Бүгүнкү күндө Айтматов райондук электр тармагы боюнча жалпысынан 320 көмөк чордон бар. 2023 жылга план катары берилген 51 көмөк чордон, анын ичинен бүгүнкү күндө 90% аткардык. 10 киловольт аба чолуулардын ремонт иштери жүргүзүү боюнча 104 километр каралган. Бүгүнкү күндө анын 84 километрин, 0,4 киловольт аба чолуулардын техникалык иштерин, ремонт иштерин жүргүзүү боюнча 51 километр каралып, анын 38 аяктады. Андан тышкары техникалык тейлөө иштери боюнча көмөк чордондор боюнча 244 көмөк чордон каралып, анын 144-ü бүгүнкү күндө аяктап атабыз. Реконструкция боюнча 9 километр каралып, башкача айтканда баягы эски карагайларды, жаңы карагайларды алмаштыруу иштери боюнча бүгүнкү күндө жалпысынан 294 карагай келип, азыркы убакта орнотуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө 58 карагайды орнотуп койдук. Бул иштер ошо кышка киргенге чейин толугу менен Кудайым буйрса аяктайбыз. Кышка ушу элге үзгүлтүксүз электр энергиясы менен толук камсыз кылуу иш аракети болот. Былтыркы жылы электр энергиясын ашыкча пайдалануудан улам эскилиги жеткен көмөк чордондоруна күч келип, электр жарыгын өчүрүүгө туура келген. Мындан улам жергиликтүү калкка бир топ ыңгайсыздыктар жаралган. Быйыл энергетика тармагына мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, убагында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатканы жергиликтүү тургундарды кубандырат. Бир аз эле неме болду. Кичине эле өчүп калат, кээде жана жаан чачым болгондо, неме болгондо эле. Так мындай көп узакка деле өчкөн жок, жакшы. Жумушчулар жакшы иштешип атыр міне. Эми кыш келгенче даярдыктар жакшы болду. Кыштан аман-эсен авария болбой жакшы чыксак болду ошол эле. Райондо жүргүзүлүп жаткан иштерди сентябрь айынын аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Жалпы өлкө аймагы боюнча энергетика тармагындагы техника шаймандарын реконструкциялоо иштери 86%га аяктап калды. Сеймак Барманов, Мелис Элебесов, Эркине Жумабекова, Айтматов району. Ал эми Сары Өзөн чүйөрүнүндө жер-жемиштерди кайра иштетүүгө басым жасалууда. Алсак жер-жемишти кайра иштетүүчү ишкана учурда 200-гө жакын жергиликтүү дыйкан менен келишим түзгөн. Дыйкандар заводду чейки зат менен камсыздайт. Өндүрүлгөн томат пастасы, кыямдын түрлөрү Орусиянын, Казакстандан, Өзбекстандан рыногунда өз кардарларын тапкан. Өр алган өндүрүш тууралуу кабарчыбыз Автандил Бактыбековдон сюжети. 5 гектар помидор отургузганбыз. Өдөк айылга, Темен суу айылынын чет жагына. Айдан Турумбаев Москва районунун Темен суу айылындагы 5 гектар жерге помидор отургузган. Учурда жыйналган түшүмдү жер-жемиштерди кайра иштетүүчү заводко өткөрүп жатат. Завод менен келишим болгондуктан помидорду кайда сатам деп эч ойлонгон эмес. Айтымында дыйкан менен ишкананын кызматташып иш алып баруусу эки тарапка тең ыңгайлуу. Пайдасы жакшы эле болот. Эми биринчисин терип өткөздүк да. Заводдукунан кутулабыз, анан экинчисин терсек өзүбүзгө пайда чөт да. Быйыл гектарына бир 35 тоннадан алабыз го, Кудай буйрса ошону. Москва районунун Петровка айылында ачылган кайра иштетүүчү завод өсүмдүктүн бир нече түрлөрүн өстүрүү, сатып алуу боюнча 200дөн ашык дыйкан менен келишим түзгөн. Ишкана аларды үрөм менен камсыздап, кайра жер-жемиштерин ыңгайлуу баада сатып алат. Завод өздүк ыкмалардын негизинде жаңыча технологияларды колдонуп, томат пасталарын, жашылча консервацияларын жана кыямдын түрлөрүн даярдайт. Өндүрүлгөн продукция негизинен Россия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерге экспортко кетет. Келишимде бир нече жер-жемиштин түрлөрүн аларга тапшырык берип, аларга өзүбүз үрөндөрүн берип, анан алар тапшырган жер-жемиштерди кайтара
кайра иштетип анын баарын экспортко чыгарып атабыз. Бул кытымдар менен бир нече жер жемиштин түрлөрүн иштешип атабыз. Бирок алардын чоң бөлүгү бул бадыраң жана помидор. Алардын сезону бүткөндөн кийин кыш менен алманы кайра иштетип чыгарып атабыз. Завод жай күз мезгилинде негизинен помидор жана бадыраңды кайра иштетет. Ал эми кышында алмадан даяр продукция өндүрүү колго алынат. Бул жерде 100гө жакын жергиликтүү тургун иш менен камсыз болгон. Өндүрүш өрө алса өлкө өнүгөт. Ошол себептен ишкананын ишинин илгерилешине жергиликтүү бийлик ар тараптан колдоо көрсөтүүдө. Президентибиздин жарлыгынын негизинде ишкерлерге жакшы жагымдуу шарттарды түзүү берүү максатында биз Байэлим компаниясы менен тыгыз иштеп, булардын шарттарын дагы жакшыртууга аракеттерди кылып атабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, ушул жерден жанагы талаа жумуштарында дагы убактылуу болсо дагы күнүнө бүгүнкү күндө мына 100 кишиден 200 кишиге чейин бадыраң теришип, күнүмдүк зарплата эмгек акыларını алышып атат да. Заводдо ар дайым эмгек кайнап турат. Чет жерден тапшырыктар көп, бирок анын баарына жетишүү мүмкүн эмес. Буга айдоо аянттарынын аздыгы жана жумушчу күчтүн жетишсиздиги негизги себеп. Алдыда заводду кеңейтүү, өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүү пландары бар. Себеби өлкөдө кайра иштетүү тармагынын келечеги чоң. Мамлекеттик сыйлык алуу жакшы, бирок мен үчүн элдин ыраазычылыгынан өткөн сыйлык жок. Өмүрүнүн дээрлик жарым кылымын калк саламаттыгын сактоого арнаган Марапат Нарматова мына ушундай ураан менен жашайт. Ага жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамы ыйгарылды. Мамлекет башчысы өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишмердигиндеги зор жетишкендиктери үчүн көз карандысыздык күнүндө бир катар кыргызстандыктарга сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда мекендешибиз Марапат Нарматовадан сырткары дагы 32 медицина кызматкерлерине ушул ардактуу наам ыйгарылган. Марапат Нарматова Нарын шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери. Медициналык окуу жайда аяктары менен облус борборунда ревматолог дарыгер катары эмгек жолун баштаган. Андан бери 44 жыл өттү. Учурда калаанын 3,5 миңден ашуун калкын, башкача айтканда 2 чөлкөмдө тейлеген үй бүлөлүк дарыгер. Анын бейтаптары эненин курсагындагы баладан баштап кары картаңдарга чейин. Семейный врач болгондон кийин смешанный болуп калды да. Баласын да көрөбүз, энесин беременныйды көрөбүз, чоң кишилерди көрөбүз. Анын үстүнө бизге ушу семейный врач деп эле бүт болгон оорулардын баары первый раз бизге келет да, биринчи жолучу. Лоору деле келет, башкасы деле келет, анан ошолорду көрөбүз. Анан показаниясы болсо невропатолог лоорго жиберебиз. Күн сайын эртең менен иш күнү башталгандан тарта эле Нарматовага кезек күткөндөр көбөйөт. Дарыгер бул жайда дээрлик жарым кылым иштегендиктен жергиликтүү эл да көнүп калган. Элге журтка жагымдуу врач, чындап эле элге жагымдуу врач. Чындыгында эле. Жалдыраганыбыз эле ушу Марапат, келгенибиз эле Марапат ушу. Ошо Кудай куткузсун. Жаман эмес, Кудай куткузсун. Канча жыл болду? Мен 95-жылдан бери эле келатам. Тең арып келатабыз го, ушу менен эле келатам. Ушуну айтпайсың, анан эмгегиң сиңсин. Кайрылган ар бир бейтаптын тилин таап, тийиштүү жардам берүүгө ашыккан дарыгердин эмгеги мамлекеттик деңгээлде бааланды. Ал жакында эле президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алды. Анын бул наамды алышы жалпы нарындык медицина кызматкерлерин сыймыкка бөлөдү. Экөөбүздүн иштешкенибизге 30 жылдан ашты. Чогуу бири ушундай коллективде иштеп келатканыбызга 30 жылдан ашты. Пациенттер ушу Марапат эже кээде отпускага кетип, ар кандай случай болот, ошондо жок болгондо издеп калышат да. Эжебиз каякта, биздин апабыз каякта дешип. Марапат эже ушунча жылдан бери иштеп келаткан, ушул наградага татыктуу. Эмгек сиңирген дарыгер наамы сыймыктуу сыйлык, бирок мен үчүн элдин ыраазычылыгынан өткөн сыйлык жок деп ойлойм, дейт дарыгер. Дарыгер үчүн элдин бизге билдирген ыраазычылыгы, ошо биз аябай урматтап сыйлагандыгы бизге аябай дух берет. Жумуштан чарчабайм. Наоборот, деги аябай удовольствие алам да. Элдер менен сүйлөшүп, элдер менен жакшы эме кылып, элдерди кабыл алып, аябай удовольствие алам. Үйгө барганда көп деле чарчабайм. Өз кесибиңди сүйсөң чарчабайсың да, чарчаганыңды эле билинбейт.
Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата жана өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн быйыл Кыргызстанда 33 медицина кызматкери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамын алды. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ысык Көл облусунун аймагында укук коргоо органдарынын ишин санариптештирүү колго алынды. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан милициянын аймактык тескөөчүлөрүнө жалпы баасы 700 000 сомду түзгөн 10 даана планшет тапшырылды. Эми бардык базалык маалыматтарды мурдагыдай кагаз бетине түшүрүп отуруунун зарылдыгы жок. Планшеттер адистердин ишин кыйла жеңилдетери талашсыз. Сөз аймактык кабарчыбызда. Ысык Көл облусунун аймагында укук коргоо органдарын санариптештирүү боюнча бир катар алгылыктуу иштер жасалууда. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнө жалпы баасы 700 000 сомду түзгөн 10 даана планшет тапшырылды. Райондук ички иштер бөлүмүнө 700 000 сом өлчөмүндө планшеттер ушу райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен сатылып берилди. Мунун максаты ушу айылдагы жалпы аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө бир өбөлгө түзүү болот саналат. Себеби бул планшеттер менен бардык тилкелик нускоочулар иш алып барат. Өзүнүн аймагындагы бардык маалымат баарын ошого камтылат. Анын ичинде кылмыштуулук, адамдардын саны, мекеменин бардык мекеменин саны, бардык мекеменин өлчөмү, налог, транспорт, бардык социалдык экономикалык көрсөткүчтөр камтылып, бардык боюнча иштер алынып барылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан иштелип чыккан электрондук административдик паспорт программасынын алкагында Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү өздөрүнүн тейлеген аймак жөнүндө зарыл маалыматтарды, башкача айтканда жергиликтүү тургундардын маалыматтарын, автоунааларды, турак жайларды, социалдык маанидеги объекттерди, мергенчилердин жеке күзөт агенттеринин тизмесин жана башкаларды киргизишет. Санариптештирүү программасынын алкагында ошондой эле ички иштер министрликтин коллегиясынын чечимдеринин негизинде Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан ушу райондук мамлекеттик администрация башчысына административдик аймактарды электрондоштуруу максатында планшеттерди алуу боюнча кайрылуулар жасалган. Райондук мамлекеттик администрация башчысынын колдоосунун негизинде акча каражаттары бөлүнүп, бүгүнкү күндө милициянын аймактык ыйгарым өкүлдөрүнө планшеттер алынып отурулат. Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Байышбек Астанакулов укук коргоо кызматкерлерине планшеттерди тапшырып, милиция ар дайым жарандарга жеткиликтүү болуп, калктын коопсуздугун натыйжалуу камсыздашы керек экенин белгиледи. Азыр электрондук подпись, санарип, инфодокс деп бир топ ушул санариптин жалпы эле мамлекеттик кызматкерлер кагаздан арылып, азыр электрондук система боюнча иш жүргүзүүгө багыттап ушул негизинде жүрүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, абдан туура болду деп, анткени силердин жумушуңарга бир топ болсо дагы жеңилдикке жардамчы болот. Анткени азыр өзүңөр көрүп турасыңар, бүт интернет заманы, санариптин учуру келди деп. Электрондук административдик паспорт программасынын алкагында топтолгон маалыматтар жарандардын жана жеке менчиктин коопсуздугун камсыз кылууда. Ошондой эле Тоң районунун аймагында ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды өткөрүүгө өзүнүн натыйжалуу жемишин берет дешет укук коргоо кызматкерлери. Ушул сааттарга айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Жергебиздеги окуялардын өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан каналыбыздан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Ал эми алдыда эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Саламатта калыңыздар.